Эч ким мени ийгиликке жетет деп ишенген эмес. Баары бул бала акылдан айныган деп айтышкан. Менин колумдан эч нерсе келбейт деп ойлошкон. Инвесторлар силердин идеяңарды ишенеби же жокпу? Досторуңар же ата-энеңер ишенеби же ишенбейби? Буга эч көңүл бурбагыла. Бул көп деле маанилүү эмес. Эң башкысы өзүңөр ишенсеңер болду. Менин атам бай эмес болчу. Жакшы билимди алган эмесмин. 3 жолу университетке тапшырганга аракет кылып, акыры педагогикалык колледжге кабыл алышкан. Бул колледжде 3 же 4 класстык билими барларды кабыл алышчу. Менин оюмча, бул эң мыкты мекемелердин бири. Гарвард же Ортонго караганда алдаганча жакшыраак. Мен Гарвардга 10 жолу арыз берип, 10 жолу тең баш тартышкан. Мен муну азыр кадыресе эле көрүнүш деп эсептейм. Бирок ошол кезде мага абдан кыйын болгон. Өтө капа болгом. Анткени мен университетке сабак берип иштеп жүргөндө менин эмгек акым $10 болчу. Албетте, бул кыйын жашоо болчу. Бирок жүрөгүмдүн түпкүрүндө мени бир жакшы нерсе күтүп турганын ишенчүмүн. Муну далилдөө үчүн абдан катуу эмгектенүүгө туура келди. Мен үчүн абдан кыйын тажрыйба болду. Мен эч качан өзүмдү өзгөчө таланттуумун деп эсептечү эмесмин. Менин ийгиликтүү боло аларымды эч ким ишенчү эмес. Баары менин акылдан айныган деп эсептешчү. Колуман бир нерсе келет деп ишенишчү эмес. 94-жылы мен интернет алып келем деп жарыя кылдым. Бул туурасында уккан 3 адам бул акылсыз идея деп айтышты. Анткени алар интернет деген эмне экенин да билишчү эмес. Сен компьютер туурасында эч нерсе билбейсиң деп айтышты. Ошондуктан бул нерсе менен алектенип кереги жок дешти. Бирок менин бул идеяга ишеничим жоголгон жок. Биринчи жолу мен компьютерди АКШдан 94-жылы көрдүм. Мен анын келечеги кең экенин түшүндүм. Бирок чынын айтсам, интернет ушунчалык популярдуу болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Адамдар азыр мени гений деп айтышат. Алар мени 94-жылы интернет ушундай масштабта өнүгө турганын көрө билген деп ойлошот. Бирок бул чындык эмес. Мен болгону иштегим келген. Өзүмө ылайык жумуш таппаган соң, өзүмдү өзүм жумуш менен камсыз кылууну чечтим. Менин тарыхым мына ушундай. Эми 16 жылдан кийин бизде азыр Alibaba Group, Tmall Group, Tabo Group бар, Tmay Group бар. Эми азыр адамдар менден сурашат: кантип жасап жатасыңар? Эмне үчүн жасап жатасыңар? Жана эмне үчүн башка адамдар сен таба алган мүмкүнчүлүктөрдү таба алышпайт дейт. Менимче силер да ушундай суроолорго пайда болсо керек. Джек, мен сеникиндей мүмкүнчүлүктөрдү кайдан табам? Менин жумушум жок, мунум жок, тигиним жок. Менин эсимде 20 жыл мурда мен Билл Гейтсти жек көрчүмүн. Ал бардык жумушту өзүнө алып алган деп ойлочумун. Ларри Пейдж, Билл Гейтс жана башка белгилүү адамдар ийгиликке жете алышты. Анда мен эмне үчүн алардай эле ийгиликтүү боло албайм? Менимче силерде деле ушундай суроолор пайда болсо керек. Мына эми арадан бир канча убакыт өткөн соң мен да ошондой эле ийгиликке жете алдым. Кийинчерээк мен көптөгөн белгилүү адамдар менен тааныштым. Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джек Уэлч, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг. Мен бул адамдардын баары менен таанышмын. Жана менин байкаганым, бул адамдардын окшош жагы, алардын баары келечекке оптимизм менен карашат. Алар эч качан даттанышпайт. Алар дайыма башка адамдардын маселелерин чечүүгө аракет кылышат. Менин оюмча, эң сонун мүмкүнчүлүктөр адамдар эң көп даттанган жерде пайда болот. Бирөөнүн даттанганын угуп калсаңар, ойлонуп көргүлө. Мен бул маселени чече аламбы? Так ушул нерсе силер үчүн мүмкүнчүлүк болот. Мен убагында так ушундай кылгам. 94-95 жылдары Кытайда көп адамдар өз товарларын чет өлкөгө сатууга каалашчу. Бирок аларда мындай мүмкүнчүлүк жок болчу. Анткени дүйнөдөгү ири көргөзмөлөр Лас-Вегаста, Германияда өтчү. Алар бара алышчу эмес. Ошентип, алар ал жактагы бара албайбыз деп даттана башташты. Анткени виза алуу кыйын, жолго акча жок, байланыштар жок. Ошондо мен ойлондум, интернет чакан бизнеске жардам бере алса, сонун болмок. Бирок буга эч ким ишенген эмес. Кантип эле интернет бизге жардам берсин дешти. Мен адамдар буга ишенсе гана деп ойлодум. Бирок баары эле бир ооздон муну менен сен алектене албайсың деп кайталай беришти. Эгер силер өз идеяңарга бекем ишенсеңер, силер менен чогуу иштегенге макул болгон жаңы идеяга силерге сыяктуу эле бекем ишенген адамдарды тапкыла. Инвесторлар, ал идеяңарга ишенеби же жокпу? Досторуңар ата-энеңер ишенеби же ишенбейби? Буга эч көңүл бурбагыла. Бул көп деле маанилүү эмес. Эң башкысы өзүңөр ишенсеңер болду. Командаңар ишенсе болду. Жана бул үчүн күнүгө талбай эмгектенип берүү керек. Биздин инвесторлар соңку 10 жылдан бери биздин бизнеске инвестиция салып келишет, бирок дагы деле биз эмне менен алектенерибизди жакшы түшүнүшпөйт.
Мага айтышат: "Джек, сенин инвесторлоруң абдан мыкты". Ооба, ошондой, анткени алар Джек ма бир нерсе жасай алат деп ишенишет. Бирок дагы деле биз эмне менен алектенебизди жакшы түшүнүшпөйт. Бирок биз муну түшүнүшүбүз керек. Чынын айтсам, биринчи 3 жыл ичинде биз $1 да киреше тапкан жокпуз. Бирок эмне үчүн ушундан кийин да биз идеябыздан баш тарткан жокпуз? Анткени бизге ыраазы болгон кардарларыбыздан жүздөгөн каттарды алып жаттык. Алар долбооруңар сонун токтобогула деп жазып жатышты. Биздин силерден каржылаганга мүмкүнчүлүгүбүз жок, бирок силердин ишиңер бизге сонун жардам берип жатат. Эгер токтотпосоңор, эртеби кечпи ийгиликке жетесиңер деп жазып жатышты. Мен буга ишендим.